Азыркы кырдаалда өкмөттүн жаңы курамы негизги 3 милдетти өз ишмердигинин артыкчылыктуу багыт катары аныкташы зарыл. Алар азыркы глобалдык илдеттин кесепеттерин жоюу, экономиканы калыбына келтирип, өнүктүрүү жана келе жаткан шайлоордо адилет өткөрүү. Учурдагы эң актуалдуу маселе бул коронавирус илдети менен болгон натыйжалуу күрөш экендигин айтпасам дагы түшүнүктүү. Азыр мурда болуп көрбөгөндөй өзгөчө кырдаалда башыбыздан кечире жатабыз. Капыстан келген илдеттин калкыбыздын ден соолугун, өмүрүн натыйжалуу коргоо үчүн кадимки жай турмуш эмес, катаал күрөштүн шартында иштеп жатабыз. Биздин өлкө гана эмес, жалпы дүйнө мамлекеттеринин баары бул сыноого туш болду. Азыркыга чейин вакцина таба элек, илдеттен кутулуунун даяр жолу жок. Ар ким кырдаалдан чыгуу үчүн өз жолун издеп, түрлүү ыкмаларды колдонуп жатат. Биз азыркы кыйын мезгилден чыгуу үчүн элибиздин ынтымагына, коомубуздун биримдигине таяндык. Ыкчам түрдө өзгөчө абал режимин киргизүү өлкөбүздү пандемия коркучунан сактап калууга өбөлгө түзгөн. Тәртипти санитардык эпидемиологиялык нормаларды бекем сактап, кырдаалды көзөмөлдө кармадык. Инфекцияны жугуузунун темпи төмөндөй баштаган. Ошол эле учурда экономикалык чөйрөнүн ишке жөндөмдүүлүгүн сактап калуу муктаждыгына туш болдук. Ошондуктан өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал режимин гана калтырдык. Тилекке каршы өзгөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга чейин жетишкен натыйжалар жокко чыгуу коркунучуна туш болдук. Айрыкча Бишкек шаарында ооруну жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда.